Мына красавчик, биздин балбаныбыз Олимпиада оюндарына лицензия алган Эрназар Акматалиев финалды дагы жеңип алды. Чемпион. Куттуктайбыз. Красавчик. Сон. Мына урматтуу достор, бизди өзгөчө кубанычка бөлөп, жакшы бир сүйүнүчтү тартуулаган Эрназар Акматалиев жанында бүткүл кыргызстандыктар үчүн бүгүн майрам болду окшойт да. Эркин күрөш боюнча 65 кг салмакта лицензияны жеңди. Аны менен эле тең болбой биринчи орунду багындырды. Эрназар, сезимдер кандай болуп атат? Ошол жөнүндө айтсаң, биринчиден куттуктайбыз лицензияңды. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Сезимдерди кандай сөз менен айтып жеткизе албагандай сезимдер болуп атат. Азыр дагы жакшы болуп калды, өзүмө карманып, жанагы лицензия алган учурдагы сезимдерди аны сөз менен айтып жеткирүүгө болбойт. Кубанычтамын. Бардыгы сүйүндүк. Бул максатыңа канча жылдан бери келдиң, ошол жөнүндө айтсаң? Канча жыл? Көп жылдан 14-15 жыл болуп кетти окшойт ошо. Тренировкага баштагандан бери эле ошо Олимпиада 2008-жылда ошо Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаевдарды көргөндөн бери ошондо жүрөктө сезим ойгонгондо ошо Олимпиадага барсам деген. Ошондон бери тренировка кылам, ошо тренировка кылып баштагандан бери ошо Олимпиадага катышыш менин кыялымда болчу. Бүгүнкү күрөштөр жөнүндө айтсаң, кайсыл күрөш сага кыйыныраак болду? Жарым финалда дагы сен Европанын чемпиону, Азиянын чемпиону Бекбулатов тутуп алдың да. Биз ордубуздан секирип кетти окшойт баарыбызчы. Ошол күрөш кандай болду сага? Ал жактан эчтеке ойдо жок. Агайлардын айтканы менен чыгам, өзүм күрөшүмдү күрөшөм, ошол максат менен чыккам. Эч кандай бир чуудо болуп кетет же андай эмес, өзүмдүн күрөшүм менен күрөшөм, бирок утам деген максат бар болчу. Ошону андан башка башымда эч нерсе жок болду. Негизи сен командалаштарың дайыма белгилеп келет да. Мисалы, утулуп баратсаң дагы аягына чейин күрөшүп, атайын упай берип коюп, артынан кууп жетип алып, мындай стилиң ушундай да. Анан 8-0 утулуп баратып, артынан кууп жетип алдың. Негизи кандай приемго даяр белең, атайын даярдадыңбы ошол жөнүндө? Жок, 8-0 кылып, андан кийин баштайм деген деле идея жок болчу. Башынан бал бербей эле кыскача кандай десем, өтө көп бал бербегенге андай планда жок болчу. Бал берип андан колап жетем деген бул ойдо жок жерден болуп кетти. Бул бардык ошол күрөш, кавердин үстүндөгү күрөш ошо ойдо жок жерден болуп кетти. Бирок мындай деп пландаган эмесмин. Тушеге басып атканда кандай болду сезимдер, мындай аз утам деп? Тушеге басып атканда ошол жерден утам эмес, главное ошол жерден эң негизгиси чыгарбаш керек болду мен үчүн. Кармап калыш керек болду ошол жерден. Анан финалдык күрөш, финалдык беттеш дагы оңой болгон жок. Аягына чейин күрөштүң, уттуң, биз кубанычтабыз. Ошол жөнүндө айтсаң? Мен күткөндөй эле болду бул. Мен ошол агайларда коюп берген ошол өзүнчө тактика менен чыкканбыз. Ошо аягына чейин иштеп, коолап чарчатабыз. Анткени биздин маалыматтар боюнча ал бала чарчайт болчу аягына чейин күрөшсөк эгер. Анан ошол кандай десем, тактика ишке ашты. Өтү. Бул жеңишиңди кимге арнайсың? Кандай сөздөр, сезимдериңди бөлүшсөң? Бул жеңишимди ата-энеме, агайларыма, мен ушуга ишенип, дагы аягына чейин ишенип, мен лицензия алат деп аягына чейин ишенип жүргөн ошо ата-энем, бир туугандарым, агайларым биринчиден, ошолордун баарына кыргыз элиме арнайм жалпы эле. Эми Олимпиадага кандай даярдыктарды көрөсүң? Сенин маанайың кандай болот мындан ары? Мындан ары агайлар кандай бизге кандай тапшырма койсо ошол боюнча дайынданабыз. Аны агайлар билет. Аны мен азыр айта албайм. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мындан арыда жетишкендиктер болсун. Олимпиадада эми медаль менен бизди кубантасың деп ишенебиз. Достор, каналга жазылабыз. Биздин балбандарды колдойлу. Чоң рахмат.